Assalamu алейкум туғандар. Мына өзіңіздер көріп атқандай бардық соц тармақтарда жүзім тренд болып, мускат деген. Ошоны бардығы азыр мақтап, же жамандап жатышат. Туғандар, мына Туркия мамлекети эмне үчүн өнүккөн мамлекет деп эсептейсиздер? Мына ушул япондор, мына ушул коңшу мамлекет Өзбекстан эмнеге алар бизге караганда 100 эсе көп мөмө жемишти экспорт кылат. Мына ушул бир эле жооп да, туугандар. Мээнеткеч эл деп коет. Мына түрктөр дагы аябай катуу иштейт. Япондор дагы аябай мээнеткеч болот экен. Корея эли ушунчалык мээнетке ушунчалык көңүл бөлөт экен, иштейт экен. Анан мына ушул өзбек туугандар жаныбызда туруп, бизди мына ушул жүзүм менен хурма, анжир, бадам, мисте, мейиз, көптөгөн товарлар менен мына ушул иштетип аткан чөмүчтөрүбүз, пластмассовый тазиктер, мына ушул биз той топурга коюп аткан конфеттер, ушулардын бардыгы ушул Өзбекстандан келет да. Мээнеткеч, иштейт. Ошон үчүн мен дайыма 10 жылдан бери тынымсыз айтып атам да, урматтуу элим, биз ата бабаларыбыздын кылган эрликтери менен, ата бабаларыбыз жасаган ушундай чоң иштер менен мактанып жүрө бербей, биз да өзүбүз бирдеме жасабайлыбы деп жүрөм да. Ошону мына түшүнгөн түшүнүп атат, түшүнбөгөндөр, Абдулла Ташевич, сен кечке эле бакта айта бересиңби, тигинтесим мынтесим эмне, космонавт бол дейинби? Космонавт болуш колуңан келбейт. Бардыгыбыз депутат болуп, бардыгыбыз президент болгубуз келет. Мынтип иштеп, бир мээнет кылып, Алланын ыраазычылыгы үчүн бир жакшы иштерди аткаргыбыз келбейт. Биз эмнеде жарышабыз? Кыргыз эли ушул чоң союшта, чоң той кылышта, анан чоң машина миниште, анан кийин баягындай материалдары дешевый бирдеме кылып туруп, эптеп эле ушул мечиттен бийик кылып үй салып алганда, ошондо жарышабыз да. Башка жерде бизде ни слуху, ни духу деп коет. Бирөөбүз чыктыкпы? Мына жүзүмдү көрдүңбү? Мына 50 тонна жүзүм мен өзүм өндүрдүм деп чыгалдыкпы? Жок. Алма бар. Анжир, мына мисал үчүн 10 гектар жерге анжир эктикпи? Жок. Туурабы? Жок. Мына чоң кылып туруп, мисал үчүн бир 100 гектарлап бадам эктикпи? Отургуздукпу? Жок. Туурабы? Айланайын мактансак, оозубузда палоо пышат. Ушуну туугандарым жаман көрбөгүлө, туура түшүнүш керек да. Мээнети жок, эчтеме келбейт. Жөн эле мисал үчүн бардыгыбыз эле бирден папке көтөрүп эле, саясатчы болуп эле, 4 кагазды кармап эле, анан тигил бул ондай мындай айыл чарба министрлигине окшоп жүрө берсек, эч качан өнүгүү болбойт. Урматтуу элим, эңкейип жерден чөп алыш керек. Кетмен менен жер чабыш керек, ошол жерге бир нерсенин уругун таштап, ошону сугарып, ошол чыккандан кийин ошонун зыянкеч илдеттери менен күрөшүп, ошону эрезеге жеткизип, ошону анан бышырып, анан үзүп, анан кийин бир идишке салып, базарга алып чыкканды, бул экономика ошол. Жөн эле баягы бири-бирибизди алдап эле мынтип атабыз, антип атабыз, тигил бул деп кагазга жазган бул курук статистика менен экономика болбойт. Мына жөн эле мисал үчүн Россиядан келгендердин акчасы, анан Россиядан келген продукта. Россиядан келген продуктаны базарга барып жейбиз, балдарыбыз оякта белин үзүп, инвалид болуп, эзилип, иштеп, акча салат, только жеп отурабыз да. Бизде ошол эле учурда 4 миллион гектар жер бош жатат. 4 миллион гектар бош жатат, ошол бош жаткан жерди
иштетип, айланайын кыргызым 7 миллион эмес, 70 миллион эмес, 700 миллион адамды бага турган потенциалыбыз бар. Ошону пайдаланбай атабыз да биз. Ушуларды пайдаланыш үчүн эң биринчи эмне кылыш керек? Мынау билим берүү системасын өзгөртүш керек. Билим берүү системасын өзгөртүп туруп, бул деген балдар ушул туулгандан баштап эле мына аял багыш үчүн же болбосо кыздарыбыз күйөөгө тийиш үчүн кандай профессия керек? Аялдар даамдуу тамак жасаш керек, аялдар тоок бакканды билиш керек, чөп салганды билиш керек. Мына жөн эле адам энебиз менен, мына адам атабыз менен Ева энебиз, мама Хава энебиз жасаган ишти кылышыбыз керек да биз. Эркек добытчик болуш керек, жер иштетиш керек, мал каралышты билиш керек, баягындай кой кыркканды билиш керек. Бар жокту эркек мисалы үчүн кол менен жасаганды билиш керек. Туурабы? Аял болсо ошол эркек алып келгенди жакшына кылып, күйдүрүп, бышырып, сонун кылып, тазалап, бар жокту алып отуруш керек. Ушуга үйрөтүш керек. Ошол 7 жашынан 6 жашынан ошону үйрөтүп барыш керек. Үйрөтүп, уже готовый, уже турмушка чыкканда эч кыйналбай турган адамдар чыгыш керек бизде. Биз эмнени окутуп атабыз? Химия, физика, математика, да башка ошол окутуп аткан программанын 4%-ын турмушунда пайдаланбайт экен. Эмне кереги бар ону? Балдарды загружать этип, биз эмне окумуштуулар чыкса арасынан чыгат, физиканы билгени чыгат, химияны билгени кыйыны чыгат, биологияны, алгебраны, тигил буну билгени чыгат. А бирок обыденный жөнөкөй жашоодо азыр биздин балдарыбыз мокок, чоркок, же кой сая албайт, же этти нормальный бышыра албайт, же тери менен иши жок, же баш куйкала албайт, же туяк куйкала албайт, же сөзүн таап барып туруп бирөөдөн бир нерсени сурап келе албайт, же болбосо өзү жалгыз калса панический атакага түшүп калат. Бизди деген 10 күндөп таштап коет эле бир чатырда. Кой багып, ит менен сүйлөшүп эле, жетелешип жүрүп, койду багып жүрө берет элек, эч нерседен коркпойт элек. Ошондо 12-13 жашар бала элек. Азыр ондой балдарды азыр ондой жерге алып барып койсоң 2 күндө уже өзүн жеп алат. Ушуга окшогон жөнөкөй нерселерди үйрөтүш керек балдарга. Анан ошол себептен мисалы үчүн түшүнүгү жоктугунан ошол балдардын азыркы баягы дубайский шоколадты, анан жүзүмдү, дагы бир нерсени ээрчип кетет. Эртеге баягы улуу сөздө уят жок. Эртеге дагы бир нерсени мынтип мындай кылып уяттуу, мисалы үчүн биздин динибизге, салтыбызга туура келбеген нерселерди жедирип коюшу мүмкүн биздин балдарга. Себеби дегенде биздин балдарыбыз түшүнбөйт. Мисалы үчүн чоң баягы союздун тарбиясын, ага чейинки тарбияны көрүп калган биздин досторубуз, биздин агаларыбыз, абаларыбыз, олар эч качан неме албайт, таза нерсени билет олар. Биздикилер ошону айырмасына жетпей атпайбы? Эми ушуну айтсаң эле ызылдап чыгышат. Ана мына бир баягындай бейөкмөт немелер, уюмдар чыгат, сен ушумилать этип атасың, баланын правасын ана мына сен кул кылып иштетип атасың деп. Бала иштебесе, мээнетке көнбөсө бала, эртеге бала чакасын кантип багат? Эңкейип чөп ала албайт. Эңкейип чөп ала албаган азыр мына азыр 3 миллион жаш болсо, ошонун ишке жарай турган 2 миллион болсо, ошонун болгону 100 миңи гана, балким 200 миңи гана бир баягы эркекмин деп өзүн кармаган неме, мындай баягындай чөп чапканды билген, мисалы үчүн кетмен саптаганды билген, балта саптаганды билген, мисалы үчүн бак кыйганды билген, мисалы үчүн арыкты кантип тиягын мисалы үчүн өйдөрөк кылып, бул жагын ылдыйраак кылып казып, бар жокту түшүнгөн. Мисалы үчүн мөмө жемиштерди кантип сактаган, мына мисалы үчүн кой ооруп калса, мал ооруп калса кантип дарылашты билген, жылкынын мисалы үчүн жоорун айыктырганды билген, ушинтип бар жокту билген. Мисалы үчүн ошондой мурдагыдай эркектер жок да. Мындай боло турган болсок, биз барып туруп вообще эле мындай баягындай
ушундай нация болуп калабыз. Жөнүндө мисалы үчүн башка бирөөлөр кирип туруп эле мисалы үчүн биздин балдарды оружие колдонбой эле, мынтык колдонбой эле, неме кылбай эле дубинка менен эле башка чаап туруп эле баягындай коркутуп мисалы үчүн жерибизди алып кое турган ошондой муундарга таштап кетип атабыз жерди. Ошон үчүн туугандарым, азыр мынтип эле шаар ана мына удобство дей бербегиле эле, ошолордун баардыгы айылда деле бар. Ошон үчүн балдарды айылдан алып чыккыла, айылга алып кеткиле балдарды, шаардан алып чыккыла. Анан кийин мына ушул биздин кыргыздын улуттук мисалы үчүн эч жерде бербей турган тарбиясын киргизгиле балдарга. Ушинтип жүрө берсек, биз ар кимди ээрчиген бир ошондой бир булут болуп калабыз да. Дау десе эле бояка чаап, боо десе эле бияка кетип, ошентип туруп биз деген эч ким сыйлабаган, өзүн неме кылбаган бир улут болуп калабыз. Мына өзбек туугандарда эркектери сөзсүз палоо демдегенди билишет. Мына өзбек туугандарда дагы азыр ошондой балдар азайып кетти. Бул казактарда дагы ушундай проблема болуп атат. Тажиктерде дагы ошондой проблема. Мына эркек түспөл, бирок немеси кыялы катын балдар көбөйүп кетти да. Бул деген өтө жаман. Ошон үчүн баардыгыңыздарды айтам, улуу урматтуу менин кыргыз элим, ар бир кыргызстандыктын жасай турган иши бул азыр өлкөнү өнүктүрбөйүн, анан кийин дагы башкалар нерселерди кылайын, ондай мындай дебей, биз деген үй бүлөбүздөгү мына балдарыбызды мынтип карап туруп, мен билгенди билеби балам? Мен билгенди билеби балам? Мен атам билгенди билеби балам? Мен апам билгенди билеби кызым? Деп ушинтип ойлоно турган мезгилге жетип келдик да. Мына көрдүңөрбү? Бир күндө эле бир 60-70дей блогер чыгып, блогерге алып барып берген бул жүзүмдү. Мынаны реклама кылып кой деп $100 берди. Баягы өтпөгөн бир жүзүм, ит жебеген. Ошону алды да баягы суусун агызып, бак келтирип койду. Калгандары өтүп кетти ошол жака. Азыр бул интернет менен туугандар биздин балдардын, биздин коомубуздун мисалы үчүн жашоосуна чоң таасир берип коюшу мүмкүн. Бул интернетти жап деп аткан жерим жок. Бирок билим берүү системасын өзгөртүп, бизди мисалы үчүн мээнетке, жумушка тарбиялай турган. Мисалы үчүн биз окуп жүргөндө апкомдун деле баласы бар эле, биз менен окуган, дагы бир чоң мисалы үчүн районду жетектеген немелердин балдары бар эле, биз менен окуган, облонодо иштегени бар эле, тиякта иштегени бар эле, главврачы бар эле, неме бар эле. Бирок ошо балдардын бардыгы кадимкиде айылдагы балдардай эле баягындай чапкыны чапканды билет эле, ат мингенди билет эле, от жакканды билет эле, мисалы үчүн кыргыз үй тиккенди билет эле, ушундай мындай. Бул деген бул канында бар эле да. Азыр болсо ошол ажырым өтө ажырап кетти да. Совсем. Мисалы үчүн мынабу айылда жашаган балдар билет, Ошто мисалы үчүн Ошко жакын айылдардагылар билет, Оштун ичи мисалы үчүн 50/50, а Бишкекте почти 100% билбейт экен ушул иштерди. А москвалыктар вообще эле инопланетяндай чоңоюп атат экен. Ушуну бир мындай ойлонуп, көрүп, ошого бир өзүңөрдүн бир комментарийлериңерди жазгылачы. Көрөйлү, силердин оюңар кандай? Ушундай кылып жүрө берелиби? Өзүбүздүн кыргызчылыгыбызды, өзүбүздүн динибизди, ислам дининдеги мына мисалы үчүн эркек биле турган нерселерди эркектерибиз билиш керекпи же баягындай бардыгы эле чачты бияка тарап, анан атырупаны сээп, бетке кремди коюп, колдору назик, мынтип баягындай ошондой мана кичине шамал болуп кетсе жыгылайын деген балдар керекпи бизге? Же болбосо гүрсүлдөгөн мынабы урматтуу биздин агабыз Камчыбек Ташиев айткандай мындай онду төрөтүп ошону багала турган азаматтар керекпи? Эмне керек бизге? Бизге ушунун бардыгын бизге таңуулап аткан тышкы күчтөргө туруштук бере алабы кыргыз эли? Же интеграция болуп бардыгыбыз ошентип эме болуп кетебизби? Вот ушул чоң суроодо турат. Азыр бул территория целостностьтан дагы бөлөк ошол биз ушул өзүбүздүн
урпактарыбызга мисалы үчүн жашыл Кыргызстанды таштап кетели деп президент аракет кылып атат. Мындай жерлерибизди мисалы үчүн территориальный целостность болсун деп атат. Бирок кимдерге таштап кетебиз ошону? Ошо күчөм поларгабы? Ошонун бир баркына жетпеген немелер адамдаргабы? Мына тоо таштын бардыгы бош жатат. Чыгып иштей турган адам жок. Чыгып иштей турган адам жок. Мына ишке жарамдуу менмин деп ташты урса талкан кыла турган азаматтарыбыз 1 миллиондон ашыгы Россияда жүрөт. Ошолор өзүбүздө иштесе болбойбу? Ушулардын бардыгын мындай бир эмеге келтирип туруп, баягындай системага сала турган жолун айтып бердим мен. Бак отургузуу идеясы ушуну системага салат. Бак отургузуу идеясы бул экология, экономия, моралдык устойлор, водный ресурстар, анан кийин дагы эмне рабочий месталар, производство болот дедим. Ушул немеси менен. Анан кийин эмне всемирное признание болот. Мына ушул кыргыздар 7 миллиард дарак отургузуп, ошодон бир жылда 70 миллиард киреше алып, мындай дүйнөнү таң калтырып атат. Экологиялык таза тамак аштардын мекени деген статус алабыз. Туурабы? Анан кийин мына Европада зеленый фонд бар. Биздин президентибиз Глазгого барып выступать эткенде, ошол жерде аябай бийик сөздөрдү сүйлөп, айтып, эме кылып ошолордун эмне көңүлүн буруп келген. Вот ошол жактан всемирный зеленый фонддон ар бир даракка $30 не компенсация бар. $30. Элестетип көргүлө, биз бир көчөткө $10 кетирип отургузсак, дагы $20 прибыль да көрөбүз. Ошол жактарын дагы эсептеп туруп, мисалы үчүн башка мамлекеттерде дарак отургуза турган жерлери калбай, азыр ошолордун производствосунан чыккан выхлопной газдар эмелер эсебин алганда дагы ушунча дарак отургузушуңар керек деген, бул деген эмне дүйнөлүк требование менен азыр эмне ошону биз Кыргызстанга отургуздуруп атабыз, ошого биз Кыргызстанга акча төлөп берип атабыз деп алар дагы эмне өзүнүн эмесин жабат эле да. Анан эң 10-су бул деген эң 10-су биз деген эмне ушул муунубузду, бизден калган муунду сактап калат элек да. Мындай мээнеткеч, баягындай күйгөн, мекенине күйгөн адамдарды. Мисалы үчүн тамагың таттуу болуш үчүн сен не иштешиң керек. Эртең менен кечке иштеген адам любой тамакты жей берет. И оорубайт дагы да. Азыр мисалы үчүн иштебей эле телефон, тамак, туалет, той арасында. Ошол 4 нерсе менен эле жашап калдык да. Вот ушуну ойлонушубуз керек. Урматтуу элим, урматтуу кыргыз элим, бак отургузуу идеяны колдойлу. Кимиңерде ушундай мүмкүнчүлүк болсо туугандар, сөзсүз түрдө биздин сабактарга катышкыла. Бак отургузуу идеяны биргеликте көтөрүп, Кыргызстан үчүн, кыргыз элим үчүн аракет кылайлы. Ар бир кыргызстандыктын жасай турган иши багбанчылык. Бак отургузуп, Кыргызстанды бай кылайлы туугандарым. Аман болуңуздар, тынч болуңуздар. Бүгүн 10 ноябрь экен, саат 10:35 өтүптүр. Сак саламатта жүрүңүздөр, оорубаңыздар. Биздин Кыргызстаныбыздын өнүгүү жолу багбанчылыкта.